Андан кийинки дагы бир ниет бар, ушу экөөнү айтып коелук. Андан кийинки ниет бар. Бул сөзсүз түрдө түндө ниетти түнөтүш керек. Ошон үчүн кээ бир адамдар кимде ким ниетин түнөтпөгөн болсо анын орозосу жарабайт деп мутлак айтылган хадисти, жалпы айтылган хадисти Рамазанга да айтып жүргөн адамдар бар. Ошон үчүн аалымдар экөөнү бөлүп койгон. Рамазанга, важибул муайянга, нафилге саат 10га чейин ниет кылсаң болот. Ал эми дагы бир орозолор бар. Ага сөзсүз түрдө түндөн ниет кылыш керек. Эртең менен чейин жарабай калат. Ал кайсы десе, када Рамазан. Бир себептерден бир себеп болду. Сапарга чыгып калдыңыз, Рамазанда орозо кармай албай калдыңыз. Башка күнү кармап бересиз да. Ошол кармап берген орозоңузду мен бүгүн баягы Рамазанда калып калган 2 күнүмдү кармайын десең сөзсүз түрдө түндөн ниет кыласыз. Күн баткандан фажирге чейин, багымдаттын азанына чейин ниет кылып калышыңыз керек. Ниет кылбасаңыз болду, башка күнү кармайсыз. Бүгүн жарабай калды сиздин ниетиңиз. Рамазандын казасын. Себеби эмне? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кимде ким ниетин түнөтпөгөн болсо, фала сияма лаху, анын орозосу жарабайт деген ушул орозого айтылган. Жанагы жактагы далилдер ал Рамазанга айтылган. Вал важибул мутлак. Анан дагы бир важип бар экен. Жана деп 8 март же 7 март деп белгилеп айткан эмес дагы. Балам армиядан келсе мен 3 күн орозо кармайын деп айтып койгон. Жөн элечи. Кайсыл күнү кармашын айтпадыбы? Эми ошону 3 күндү орозону кармап берем деп аткан адам 3 күнүн тең түндөн негиз керек, түнөтүш керек ниетин. Багымдат намазына чейин. Анан каффарат. Бир штрафтар бар, мойнуна милдеттүү болуп калган. Кандай? Бирөө кокустан, Кудайым өзү сактасын, Рамазанда билип туруп тамак жеп койду. Рамазанда билип туруп тамак жеп койду. Ал не кылат? Биринчи кул азат кылат. Кул азат кыла албаса, анан кийин 2 ай катары менен орозо кармайт. Анда кыла албаса 60 адамга 2 маал тамак берет. Анан ошо азыр көпчүлүк адамдар ошол 2 айды уда тутканга мүмкүнчүлүгү бар. Ушундай каффарат болуп кала турган болсо, 2 ай тутуу милдеттүү болуп калган адам бардык ниетин түндөн негиз керек, түнөтүш керек. Мен эртеңки Рамазандын каффаратын кармайын, эртеңки Рамазандын каффаратын кармайын, күндүгө түндө ниет кылыш керек болот.